Акжол Исмаилов жалпы республикалык тестүрлөөдөн 125 бала алып жогорку билим алууга Каракулжа районунан келген. Ал 5-турдун жыйынтыгы менен Ош мамлекеттик университетине кабыл алынган. Келечекте чет тилдер багытында билим алууну көздөгөн каарманыбыз аталган окуу жайга документтерин тапшырууга келген. Окуп жүргөндөн бери эле англис тилине кызыкчумун. Ушул англис тилин үйрөнүп, дипломат болуп, ушу Кыргызстанга чоң жардам тийгизем деген үмүттө окуп атам. Ошо максатым ишке ашса деп ойлойм. 2024-2025 окуу жылына жогорку окуу жайларда бир катар адистиктерге бюджеттик орундар көбөйтүлгөн. Алардын сап башында IT тармагы турат. Бул адистикке мамлекет тарабынан кошумча 500 бюджеттик орун берилген. Мындан улам IT тармагы өлкөгө зарыл болгон кесиптердин бири деп табылган. Быйыл президентибиздин ушул IT тармагына көңүл бургандыгына байланыштуу биздин кошумга бюджеттик орундар көп берилди. Азыр билип атасыздар, саналык тештирүү бардыгы электрондоштурулуп атат. Ошон үчүн IT тармагына көбүрөөк орун берилип атат. Биздин IT тармагына келген абитуриенттерибиздин орун бардыгы толду. Бардык документтер кабыл алынды. Учурда Ош МУда 4 түрдүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайга кабыл алынган студенттердин саны 5200 түзөт. Алардын ичинен 871 студент бюджеттик орунга кабыл алынган. Быйылкы жылы окуу жайларда бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү медицина, техникалык программалоо жана чет тилдер бөлүмүн тандашкан. Эми эң көп негизинен бул бизде жалпыга белгилүү биринчи эле бул медициналык адистиктер, медициналык, андан кийин экономикалык багыттагы адистиктер, андан кийин юридика, юриспруденция багыты, ошондой эле мына мектептен баягы башталгыч билим берүү деген бар. Анан тилдерге болгон, мына чет тилдерге биздин колледждерге мисалы ошол баягы англис тили, башталгыч билим берүү, анан пафтас деген адистерибиз бар колледждерде. Буларга абдан мындай тапшыруу көп да. Анткени азыркы замандын талабы экен. Быйыл мисалы бизге министерстводон 500 орун бөлүндү. Ушул именно IT багытында деп бул өкмөт тарабынан сунушталып бөлүндү. Бирок ошол орунга дагы аябай кызыгуу көп болуп тапшырышты. И ошол эле орто кесиптик билим берүүдө дагы ошол IT багытында пафтас, башталгыч билим берүү, англис тили багытында башка тилдерге дагы мындай кызыгуу абитуриенттер тарабынан көп болуп атат. Белгилей кетсек, бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайга кабыл алуунун алгачкы туру 15-июль күнү башталган. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 24797 абитуриент студент катары катталган. Ал эми колледждерге кабыл алуунун акыркы туру 21 август күнү башталып, 28 август күнү аяктайт. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.